Assalamu алейкум, туғандар, амансыздарбы? Туғандар, бардыңар эле мына интернетке кирсеңер, Палестина чыгып атат, почти бардыгыбыз эле. Балдардын өлгөнү, ата-энелердин балдардан айрылып калгандары чыкканын көрүп, бардыңар эле жүрөгүңөр ооруп атса керек. Ошонун катарында биз дагы барбыз. Мен эркекче чыдабай атам муну толук көргөнгөчү. Балдардын бир жак баштары кан, ата-энелер өлүп кетип аткандарын көрүп жүрөк чыдабай атат да. Ошол эле мезгилде листайте тегип атсаң, өзүбүздүн чоң дадыл блогерлерибиз гиф ойнотобуз, анан 250 сомдон 2000 сомдон деп кылып атышат да. Тугандар мындай да. Баягы 1xbetтерди, корпоративтерди өтө катуу реклама кылып коесуңар. Жадыратып, мобилографтарды жалдап, монтаждапчы. Мындай моментте кичине силерди биз көрүп атабыз. Канчалаган подписчиңер бар. Силерди карап ошол элдер гифиңерге катышып атат. Ошол сыңарында эле мына Палестинага да кичине внимание кылып, кичине фондко окшогон нерселерди ачып, кече жогорку кеңеште мына коридор ачабыз дегендей кылыптыр. 21-октябрь Бишкекте, по-моему, чогулушат окшойт. Площадькачы жардам. Ошо окшогондорду кичине реклама кылып барып коелу депчи мындай. Бул Алла көрүүчү да. Эртең бар бирибиз бул кылган кылыктарыбызга жооп беребиз. Азыр мисалы биз өтө нерселерибизди карап атабыз. Билтабыз, бара албай атабыз. Барганга духубуз деле жетпей атат. Качабы дуа кылып, анан кичине акчалай жардам кылып болсо дагы 5 сом болсо дагы берип коюшубуз керек. Азыр олордун акыбалы өтө оор да, эркекче элечи. Мен просто көрүп мындай жүрөгүм ооруп атат. Ошону көрүп алыпчы. Кече мына Баткенде кичине эле согуш экен да, ол булардын алдындачы мисалы. Биздин өзүбүздүн эле жокерлер өлгөндө кандай жүрөгүбүз ооруду. Илаганга чейин бардык го. А эми буларды элестеткиле 5 баласы менен полный семьясын жоготуп, жалгыз бир жаш бала калып кеткен учурлар. Мен интернеттен көрүп ушунчалык больно болуп атат, значит, олор үчүн өтө катуу да. Ошого баа күчтүү блогерлер силерден суранычы, ошол нерсени айтып койгула. Кээ бир адамга айтканда жетет. Силердин историяңарды көрүп, силердин видеоңорду көрүп анан жетет. Кинолорду 32 жолу реклама кыласыңар. Ошону да кылып койгула. Себепкер болуп каласыңар да, силер делечи мисалы. Бая бир ошо TikToктон бир баланын сүйлөгөнүн көрүп, мен мындай таасир алдым да. Кой, мен деле бир 2-3 адам көрсө дагы видео сүйлөп коеюн депчи. Эртең 21-inde Бишкекте мына чогулуш болот экен, ошол боюнча, по-моему. Кыргыз үй тигилип, жардам болсо колдон келишинче жардам берип коелу. Азыр пока тынч жашоодо жашап атабыз. Балким бирок эми Алла кадырзат бир келип калса бизге дагы жаман да. Жер титиреп бир башка болуп, Кудай сактасын а. Бул акыбал өтө жаман көрүп атабыз, тугандар. Бул өтө эле жаман нерсе болуп атат. Биз эле теңме-тең эле кайгырышыбыз керек бул нерсегечи. Гифтерди өткөрүп, анан 1xbetтерди, анан мынал кинонун ачылышы, бул кинонун ачылышы деп реклама кыла бербей, чоңураак аудиториясы бар мына блогерлер силер дагы айтып деп койсоңор, силерди көргөн жаш балдар дагы качап, биякта мындай согуш болуп атат экен, кой деп мындай кичине ойлонуп калабыз да бизчи. Ошого тугандар тура түшүнөсүздөр, эмне акылдуу болуп атасыңар. Мен буну сүйлөгүм келип атат да, мындай жүрөгүм чыдабайчы. Так что колдон келишинче мындай бир ачык ошол жака жетет деген фонд болгон болсо жардам берип коелу. Көп түкүрсөк көл болот. Биз кыргыз эли билесиңер, өтө баа бир жардамга мындай жакшы чогултабыз, тез биригебиз. Ошон үчүн биз дагы бул нерсеге кайдыгер карабашыбыз керек. Алар биздин мусулман бир туугандар. Ар бир нерсени өзүбүзгө ордубузга коюп көрөлү, тугандар. Так что реклама кылып, айтып деп акча чогултуп, аяка бир дары суу пусуна жөнөтүшүбүз керек. Так что туура түшүнөсүңөр, тугандар, сүйлөгөн сөздүчү. Ассаламу алейкум бардыңарга.